Землетрясение. Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырып өтөбүз. Кайрадан жер титирөө катталды. Кыргыз-тажик чек арасында 4 балга жеткен жер титирөө болду. Кече Бишкекте түнү 3 унаанын катышуусунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте көчөдө мушташкан жигиттер боюнча милиция маалымат берди. Буга чейин социалдык тармактарда көчөдө топ болгон жарандар мушташып жаткан видео тараган. Окуя боюнча Бишкек ШИПтен маалымат беришти. Маалыматка караганда 6 апрель күнү Бишкек ШИПтин 102 кызматына Бишкектеги эс алуу жайларынын биринде жарандар мушташып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Милиция тарабынан 2000-жылы туулган 2 жаран аныкталып, майда бий баштык менен административдик протокол түзүлгөн. Землетрясение. Кыргыз-тажик чек арасында көчүү 4 балга жеткен жер титирөө болду. Бүгүн 7 апрелде таңкы саат 4:44-тө Кыргыз-тажик чек арасында көчүү 4 балга жакын жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында Баткен шаарынан 118 километр түштүк-чыгышта жайгашкан. Кыргызстандагы калктуу конуштарда жер титирөө сезилген эмес. Мьянмадагы жер титирөөнүн курмандыктары 3455-ке жетти. Мьянмадагы катуу жер титирөөдөн каза болгондордун саны 3455-ке жетти деп билдирди Мьянма радио жана телевишн. Мьянма бийлигинин маалыматы боюнча 5000ге жакын адам жаракат алган. Ал эми 214 адам дайынсыз болууда. Марттын аягында Мьянманын аймагында магнитудасы 7,7-ге жеткен жер титирөө катталып, анын күчү Бангладеш, Индия, Таиланд, Лаос жана Кытайда да сезилген. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +79 29 541 02 05. 6 апрель күнү кечинде саат 22:30 чамасында Бишкекте Эркиндик проспектиси менен келишишкен көчөдө Бөкөнбаевда 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу маалымат каражаттарынын окурмандар билдирди. Алардын айтымында кырсык бир унаанын экинчисин кесип кеткендиктен келип чыккан. Hyundai Sonata унасы оодарылып кеткен. Дагы бир унаа токтоп турган унааны сүзгөн. Курман болгондор жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. И вот здесь вот, в общем, говорят, один подрезал другого, вот такая ситуация произошла. Улетели. А вон там, видимо, одна была припаркована. Тихо! Стоять! Стоять! Тихо! Стоять! Стоять, говорю! Уважаемый, стоять, говорю! Стоять! Нет, Мустаф Хатхитин утасыңар. Думаете, я не видел? Ребят, как мы делаем?
Где остальные записчики, здрасте? Assalamu alaikum, hurmatly Qirg'iz elim, Quvonchbek qizi qimmat. O'g'lim Muhammad shu yo'l qirsig'ina qavlib, boshidan udar olgan. Hozirgi uchurda yordamga muhtoj. Balam o'tira olmaydi, basa olmaydi. Balamdın operatsiyasına jardam qilib ketіңіздер, sizlerden suranıç. Balanın bir jeri og'risa, enenin жүрегі og'riydi ekan, sizlerden suradarım. Balamdın basıp ketishine sebepkar bolыңыздар. Көпті көрсек өл болады deydi. Men de balam көптің қатарында басып, ойнап, күліп жүрішін қалайым. Бұл теңдеулер чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сіздерден берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектелүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам разы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам разы болсун. Любовь бьет прямо в сердце. Стоит тебе раскрыться. Она не похожа на Тайсона, но бьет намного сильнее. И вот лежа на полу, первый раз в жизни, тебе больше не хочется драться. Нам 102 вызов построить. Я понял, подождите уже. Увесь крови. Где крови? Можно, да? Да, конечно. Вот у вас везде вот кровь сужаем. Вот. Очень мягко. Ну как это из-за что это все произошло? Смотрите, уважаемые, все лицо в крови. У вас губа опухла. Не, нормально. Вика, вы ударили? Если были бы кто виноваты, ну это же виноваты. Надо привлечь обязательно к ответственности того человека, кто ударил и затеял эту драку. А если они затеяли? Вот если они затеяли, придется им отвечать в рамках закона. Вот это будет решать следствие. Нет, я вот ты как же, вот он тоже довод. А как сказать? Был же пацаном. We made it. This is Moscow, baby. Hello, Moscow! Не вопрос. Возле Хивы уже время почти 12:30, по-моему, опять драка. Сейчас приехали, все зафиксировали. Каждые выходные, в пятницу, суббота происходят определенные драки в определенных общественных местах. Это раз. В развлекательных центрах. Надеюсь, мы когда-нибудь научимся отдыхать определенных драк.